Саламатсыңарбы? 9 сабак ыктымалдуулук жана статистиканын негиздерине арналды. Ыктымалдуулук өзү эмне? Ыктымалдуулук өзү окуянын же натыйжанын пайда болуу ыктымалдыгынын өлчөөнүн жолу десек да, мындай жөнөкөй тил менен аныктамасы. Сизде сүрөттө көрүп тургандай, сөйөкчөнү ыргытабыз. Ошол сөйөкчөнү ыргыткандан кийин, мисалы биз каалаган сандын чыгыш ыктымалы канча, ошол ыктымалдуулук илимине кирет. Анан эми негизги белгилүү концепциялар, түшүнүктөр бар, ошолорду дагы белгилеп кетелик. Бул жакта бардык натыйжалардын ыктымалдуулугу дайым бирге барабар. Ошондо бир алдыңкы сабакта эстиңиздерге сала кетейин, нормалдуу дистрибуция, же болбосо нормалдуу жайылтуунун негизинде ар кандай ыктымалдуулук болушу мүмкүн эле. Ошолордун баардыгынын санын топтоп келгенде бирге барабар болуш керек. Ал нерсе болот же болбойт деген натыйжага келиши мүмкүн. Бул жакта конкреттүү мисал берелик. Ошондо бул сөйөкчөнүн 6 түрдө түшүшү мүмкүн. Демек, бир бетинин түшүш ыктымалдуулугу 1/6. Башкача айтканда, мисалы 5 бети менен түшүшүнүн ыктымалдуулугу 1/6. Ушул концепциянын негизинде, же болбосо ушул түшүнүктөрдүн негизинен бир жөнөкөй формула дагы чыгарсак болот. Ошондо ыктымалдуулук бул натыйжанын бардык натыйжалардын топтомуна бөлүмү десек дагы болот. Ошондо ар кандай албетте кубулуштар, натыйжалар болушу мүмкүн. Натыйжанын саны дагы башкача болуп калышы мүмкүн. Бирок бул жакта жалпыланган бир формула десек болот. Ошондо сөйөктө бул 1/6 эле, анткени 6 натыйжа болушу мүмкүн. 6 бети бар. 6 бетинин бир бети гана түшкөнгө мүмкүн. Ошондо 1/6. Мисалы тыйын ыргыта турган болсок, мында 1/2, анткени 2 эле бети бар. Бир бетинин түшүш ыктымалдуулугу ошондо 50% болуп калат бул жакта. Же бул бети, же тигил бети. Ошондо бул ыктымалдуулук формуласын ушундай аныктама менен, негиздеме менен берип кетсек деле болот. Анан негизинен ыктымалдуулукка байланыштуу негизги терминологиялар бул жакта камтылган. Адаттагыдай эле англис тилиндеги сөздөрүн дагы бул жакта бере кеттим, жакшыраак түшүндүрүш үчүн. Балким кыргызчасында камтый калбай калган бир түшүнүк же идея болсо, ошону кийинчерээк балким англис тилинде веб баракчаларынан же болбосо негизи интернеттен издеп тереңирээк маалымат алганга мүмкүнчүлүктөрүңүз бар. Ошондо кокустук эксперименти деген бир түшүнүк бар. Маалымат ыктымалдуулук илиминде random experiment, натыйжалардын көлөмү бар, sample space, анан негизи үчүнчүсү натыйжанын өзү бар, event. Башкача айтканда, ушул ыктымалдуулук эсептөөдө ушул 3 негизги терминологияны колдонобуз. Ошондо бир нерсенин натыйжасы ар түрдүү болушу мүмкүн. Мисалы, бири-бирине эч кандай байланышсыз бир натыйжа бериши мүмкүн. Бул жакта дагы баса кетип биринчи терминге токтоло кетели. Кокустук эксперименти деген бул бир эксперимент жасайбыз, бирок ошол эксперименттин натыйжасында биздин ыктымалдуулук эсебибиз бир нерсенин кандай бир натыйжа берери бизге белгисиз болуш керек. Ошон үчүн кокустук дейбиз. Бул дагы мындай баса белгилеп кетчү жагдайлардан бирөө. Анткени эгерде биз албетте натыйжасын биле турган болсок, бул эми эксперимент болбой калат. Ыктымалдуулугун эсептөө дагы мүмкүн эмес. Ошон үчүн экспериментте бирден бир шарт, биз ошол экспериментти жүргүзүп жатканда натыйжасы кандай болот деп алдын ала бир маалыматыбыз жок болуш керек. Башкача айтканда, натыйжасын билбешибиз керек. Натыйжасын билбегенде гана анан ошол
ыктымалдуулук эсептөөлөрүн жүргүзсөк болот. Анан натыйжалардын көлөмү бул ошол биз жүргүзүп аткан экспериментте канча натыйжа болушу мүмкүн, ошолордун топтому. Мисалы, бир алдыңкы слайдта эсиңиздерде болсо, сөйөкчөнү ыргытканда 6 натыйжа болуп калышы мүмкүн эле. Бирок демек ал 1/6. Бирок бир эле натыйжа болуп калышы мүмкүн. Кээ бир учурларда натыйжа бири-биринен бөлүнгөн натыйжалар болуп калышы мүмкүн, же болбосо бири-бирине байланыштуу натыйжалар болуп калышы мүмкүн. Бул дагы маанилүү, ошол эсептеп жатканда. Эми бул албетте сөйөкчөнү ыргытуу ыктымалдуулугу эң жөнөкөй берилген ыктымалдуулук. Албетте жашоодо баардык нерсе мынчалык жөнөкөй эмес. Ыктымалдуулук дайым бири-бири менен, натыйжалар ар дайым бири-бири менен байланыштуу. Жалгыз эле эки натыйжа бири-бири менен эмес, дайым учурларда балким баардык натыйжалар бири-бири менен да байланыштуу болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн статистика да ыктымалдуулук илими абдан терең илим. Бул жаатына көңүл бөлүү керек. Бул жаатта дагы ошо акыркы мезгилдерде жасалма интеллект, машинанын үйрөнүүсү, ушул бири-бири менен болгон байланыштарды, ыктымалдуулукту эсептеп жатканда тереңирээк изилдегенге, тереңирээк түшүнгөнгө аракет кылат дагы, жана бизге жардам берет. Ошондо компьютер технологиясы, маалымат технологиялары. Эми көбүн эсе ушул ыкмалар кайсыл тармактарда колдонулуп келатат, ошолорго дагы кичине токтоло кетелик, жакшыраак түшүнүш үчүн ыктымалдуулук концепциясын. Бир нерсенин ыктымалдуулугу болот же болбойт деген ыктымалдуулук ар дайым бар да. Ошол финансы тармагында көбүн эсе акыркы мезгилдерде колдонулуп келет. Эмнеге? Анткени финансы тармагында акча көп. Нью-Йорк биржасынын рыноктук баасы 53 триллион АКШ доллары. Анан компаниялар албетте бул жакта миллиард деген акчалар менен иштерин жүргүзгөн үчүн кийинки кадамдарын тагыраак таштаганга, акча жоготпогонго, тескерисинче каражаттын үстүнө дагы каражат кошууга аракет кылышат. Ошон үчүн финансы тармагында ыктымалдуулук бул өзүнчө терең бир илим. Бир нерсе, мисалы эле ошол эки мисал берелик. Биринчи мисал бул биржада акциялардын баасы төмөндөшү мүмкүн же чыгып кетиши мүмкүн. Эми ошол акциялардын баасынын төмөндөшүндө же чыгышында көптөгөн факторлор бар. Ушул факторлорду изилдөө, ушул факторлордун негизинде бир алдыңкы слайдка кайта кетейин. Ошондо сиздер көргөн ошо тоголоктор бири-бирине канчалык киришкен болсо, ошондо ушундай факторлор бири-бирине абдан байланыштуу факторлор. Ошолорду талдоо жагында ошо акыркы мезгилдерде машинанын үйрөнүүсү, жасалма интеллект кенен колдонулуп келген. Анткени албетте киши катары ушул факторлордун баардыгын бир иретте талдап, анан ошонун тарыхта кандай болгон, азыркы учурда кандай, анан ошонун талдоосунун натыйжасында эртең мисалы ошол эле Tesla компаниясынын же болбосо мисалы ошол Нью-Йорк биржасында тизмеге кирген компаниялардын бирөөсүнүн өйдө көтөрүлөт, акциялары кымбаттайт же болбосо арзандайт дей турган божомолдо ишин жүргүзө турчу алгоритмдерди иштеп чыгуу кыйынга турат, оңой эмес. Бирок акыркы мезгилдерде бул иштин ичинде брокерлер бар эле, трейдерлер бар эле. Акыркы мезгилдерде бул брокерлерди, трейдерлерди кадимки программалык аппараттар алмаштырып атат. Алардын ордуна кадимки жасалма интеллекттин негизинде бир ыктымалдуулук эсептөөчү программалык аппараттар натыйжасында бул компаниялар ошол миллиардтарын бир акцияга салышат же мисалы эгерде программа ушул акция түшүп калышы мүмкүн десе, анда ал жактан акцияларын сатып ушул эмеден чыгып кетишет. Эми бул финансы тармагында акча көп болгон үчүн көбүн эсе акыркы мезгилдерде жасалма интеллекттин алгоритмдери, машинанын үйрөнүүсү ушу финансы тармагында кенен колдонулуп келет. Жана ошондой эле финансы тармагында валюталардын, акчалардын курстарын божомолдоо иши дагы, анткени акча табуунун финансы тармагында дагы бир ыкмасы жолу бул ошол валюталардын ортосундагы ошо өйдө төмөн жылуулардан
брокерлер же болбосо ушул жакта трейдерлер акча табышат. Бул жакта дагы ошол эле принцип иштейт негизи. Валюта кайсыл себептерден өйдө чыгат, кайсыл себептерден ылдый түшөт, бири-бирине байланышы кандай сымал, көптөгөн факторлор бар. Ошол факторлордун баардыгын үстүртүн коюп, тизмелеп, ошолордун баардыгын талдап, анын натыйжасында эртең доллар чыгышы мүмкүн, эртең доллар түшүшү мүмкүн деп бир божомолдоо, ыктымалдуулук темабыз, эске сала кетейин, ыктымалдуулугун эсептейт. Ошондо өйдө чыгыш ыктымалы мынча пайыз, ылдый түшүш ыктымалы мынча пайыз. Эми дароо программалык аппараттар эки эле жооп бербейт. Мындай доллар ал же долларыңды сат дебейт, ыктымалдуулукту берет. Анан ушул ыктымалдуулуктун негизинде акчанын ээси киши анан бир чечим кабыл алат. Кой, мен доллар алып эртеңкиге даярданайын же жок, мен албай эле турайын. Анткени болбой калышы мүмкүн да деши мүмкүн. Ошон үчүн бул жакта болот же болбойт деген бир натыйжа чыгарбайт. Ыктымалдуулук 90%, 80%, 75% деп бир ыктымалдуулук чыгарат. Экинчи дагы кеңири колдонулуп келген тармак ыктымалдуулукта күнүмдүк жашоодо да көбүнчө бул саясат. Акыркы мезгилдерде көбүнчө эми демократияны өзүнө негиз катары кабыл алган өлкөлөрдө шайлоо иштери кенен жүрөт. Мына жакында эле бизде дагы шайлоо иштери жүргүзүлдү. Ошол шайлоо иштеринден алдын көптөгөн аналитикалык компаниялар, албетте партиялардын же болбосо белгилүү саясий топтордун бийликке келиши үчүн ар кандай талдоо иштерин жүргүзүшөт. Бул жакта дагы ыктымалдуулук, эсептөө, машинанын үйрөнүүсү, жасалма интеллект кеңири колдонулуп келе жатат. Анткени натыйжа ыктымалдуулугу ар кандай болушу мүмкүн. Жана баса белгилеп кеткендей, эки эле натыйжа болбой калышы мүмкүн, бир канча натыйжа болуп калышы мүмкүн. Саясатта дагы кичине бул жакта да өрнөгүн бере кетелик. Мисалы, эки саясий топ бар дейлик, партия. Булар ар кандай талдоо иштерин жүргүзүштү. Жанагындай азыр акыркы мезгилдерде саясий талдоо компаниялары дагы, фирмалары дагы чыкты. Бул жакта адистер да бар кадимкидей. Булар ошол компанияларга, саясий партияларга өздөрүнүн консультацияларын жүргүзүшөт. Ушул консультацияларын жүргүзүп жатканда чечимдерин ушул ар кандай машинанын үйрөнүүсүнүн алгоритмдердин негизинде, ошондо коомду талдап, электораттарды тандап, алардын ичинде кандай маселелер бар, бул маселени көтөрсөңөр, мисалы монча пайыз добуш аласыңар, муну кылсаңар мындай кыласыңар деп саясий талдоочулар кадимки консультацияларын жүргүзүшөт. Ошолордун бири аналитикасын жүргүзүшөт. Ошо аналитиканын негизинде сунуштарын киргизишет. Мисалы эки саясий топтун жакын арада өтө турчу шайлоого мисалы кирсеңиздер, сиздин мисалы партия катары бир партия болуп кирсеңиз, мисалы 16% сиз аласыз, башка партия өзүнчө болуп кире турса, мисалы 12% добушту сиз аласыз. Биздин болжолдоо ыктымалдуулуктун негизинде эсептесек деген бир натыйжа чыгышы мүмкүн. Же болбосо терең изилдөөлөрдүн негизинде алгоритм эмнени чыгарып атат? Алгоритм мындайды да сунушташы мүмкүн. Эки партия, эки саясий күч бириксеңер 34% алышыңар мүмкүн. Анткени мисалы сиздердин электоратыңыздын мүмкүнчүлүгү бул, тигил партияныкы бул. Эгерде сиздер бириксеңиздер, мисалы бул саясий же болбосо бул электораттан дагы добуш алышыңар мүмкүн. Же болбосо экөөңөр бириктиңер, дагы тетиги үчүнчү партияны өзүңүздөрдүн жаныңыздарга алып алсаңыздар, негизи үчөөңөр коалиция түзүп 45% алышыңар мүмкүн деген божомолдоолорду жүргүзүлүшү мүмкүн. Бирок албетте сиздер байкагандай бул жакта пайыз менен ыктымалдуулук гана берилген. Бирок көбүн эсе бул кандай натыйжа берет? Албетте мындай жашоонун өзүнүн жүрүшүндө көрөбүз. Бирок акыркы мезгилдерде бул ушундай аналитика жүргүзгөн компаниялардын саны көбөйгөнүн себеби
чынында эле көп эсе аналитиктердин чыгарган натыйжалары эми так болбосо дагы 3-5% өйдө төмөн кемчилиги же болбосо артыкчылыгы менен божомолдоолор чынын айтканда мындай чындыкка айланганын байкап жатабыз. Ошон үчүн акыркы мезгилдерде саясатта статистика, ыктымалдуулук, машинанын үйрөнүүсү, жасалма интеллект, маалымат илими кеңири колдонулуп келатат. Дагы бир мисалга токтололук. Албетте бул ыктымалдуулук дегенде аба ырайы эсибизге келет. Аба ырайы эртең аба ырайы кандай болот дегенде, мунун эми азыркыга чейин өзүнүн илими болгон, азыр деле бар илими албетте, бирок азыркы учурда бул илим маалымат технологияларды, жасалма интеллекти, космостон сүрөттөрдү тартып алуу ыкмаларын баардыгын биргелештиргенде, чынын айтканда сиздер да байкасаңыздар керек, аба ырайынын ыктымалдуулугун эсептөө тактыгы мурдакы убакыттарга караганда кыйла жогорулады. Андан дагы мисалы эртең жаан жайт деген же болбосо көбүн эсе менин жеке байкоома караганда, эми көбүнчө статистикалык негизинде дагы алдыда 3 күндүн аба ырайынын ыктымалдуулугун көбүн эсе 90%га жакын билүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ошондо 3 күн эртең жаан жайт дегенде жалгыз гана жаан жайт эмес, саат канчада жаан жайттага чейин маалымат берилип жатат. Сиздердин ар бирөөңүздөрдүн чөнтөк телефонуңарда мындай мүмкүнчүлүк болсо керек, ачып карап көрүңүздөр. Маалымат берилген, так маалымат берилген. Ошондо мисалы жаан жаашы ыктымалдуулугу бар 80%, 90%, 100% деген көбүн эсе көрбөйбүз. 90% деген эң максималдуу 90% менен берилет. Бул эми жайт дегенди түшүндүрөт. 100% деп ошон үчүн көбүн эсе берилбейт. Же болбосо ошондой эле кардын жаашы, же болбосо эми аба ырайында жалгыз эле жаан менен эле кар жок. Байкасаңыздар, ар кандай кубулуштар бар, шамал бар, температура бар, анан нымдуулук бар. Ошолордун баардыгын эсептөө акыркы мезгилдерде жасалма интеллект, машинанын үйрөнүүсү жана ошол биздин технологияларыбыздын өнүгүүсү менен эми аба ырайын тагыраак эсептегенде, ыктымалдуулугун тагыраак эсептегенге, башкача айтканда мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анткени темабыз ыктымалдуулук. Эртең аба ырайы кандай болот экен дегенде, ошондо прогноз, божомолду жүргүзүп атканда жаан жаашы ыктымал, же болбосо жаан жаабашы булуттар менен капталышы ыктымал дегенде, ошол ыктымалдуулук принциптери, ыктымалдуулуктун ичинде камтыган статистикалык негиздер колдонулат. Ошолорду чечмелөөдө, маалыматты топтоп, ошолорду чечмелеп бизге бир натыйжа чыгарууда ошо машинанын үйрөнүү алгоритмдери, модельдери, жасалма интеллект негизинде иштеген машинанын үйрөнүү алгоритмдери, принциптери кеңири колдонулуп келе жатат. Ушуну менен ыктымалдуулук жана статистиканын негиздерине арналган сабагыбызды аяктайбыз. Көрүшкөнчө.